Өлкөдө маалыматтык программасынын шаршембилик чыгарылышы саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүдө. Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлөт. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Индия өлкөсү нарындан сармай сатып алууга кызыктар. Бул тууралуу Индиянын Кыргызстандагы элчиси Алок Амитабх Димири менен облус башчысы Сабыркул Ашымбаевдин жолугушуусунда сөз болду. Вторая еще раз из вашего области. Элек өнүксө мамлекет өнүгөт. Акталадагы өндүрүш ишканаларынын иши илгерилеп жатабы? Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Нарыш шаарында Кыргыз шырдагы ойму жана манас фестивалдары өтөт. Эми бир 7-8 шырдагым бар даяр. Анан урас шырдагыбыз бар. Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 11 мартында Ташкент шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзамдын негизги максаты Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө Кыргызстан өкмөтү менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо боюнча мамлекет ичиндеги процедураларды өткөрүү болуп саналат. Фонд Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү тармактарында өзүн өзү актаган долбоорлорду зайым берүү, капиталына катышуу жана башка финансы инструменттерин пайдалануу менен Кыргызстандын аймагында катталып жана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъектилерине каржылоо жүргүзөт. Буга байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын экономикалык кызматташтыгы, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү, эки тараптуу кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу пландалууда. Фонддун уставдык капиталы 50 миллион АКШ доллары менен болуп, ал Өзбекстан тарабынан салынып, кийинчерээк уставдын капиталы 200 миллион АКШ долларына чейин жеткирилген эл аралык уюм болот. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашымбаев Индиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Алок Амитабх Димирини кабыл алды. Анда эки өлкөнүн ортосундагы алакаларды жандантуу боюнча кеңири сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Элчи Нарын облусуна Индия өлкөсү ири бизнес инвестицияларды салууга даяр экенин билдирди. Тактап айтканда, Индия жүн жана тери иштетүү багытындагы долбоорлорду каржылык жактан колдоого даяр. Себеби Кыргызстанда өндүрүлгөн жүн теринин сапаты жакшы болуп, дүйнөлүк рынокто жогорку бааланып келет. Муну менен катар элчи Кыргыз элинин сары майын Индия өлкөсү импортко алууга кызыктар экенин баса белгилеп өттү. Анткени Кыргызстанда өндүрүлгөн сары май экологиялык жактан таза, сапаты жакшы болгондуктан жана Индия өлкөсүндө азыктын бул түрү күнүмдүк тамак аш жасоодо кеңири колдонулгандыктан ал жакта сары майга болгон суроо талап жогору турат. Вторая еще раз из вашего области, вашего народа, еще где-то знаю. Жаңы окуу жылынын башталышы менен Дөбөлү айылындагы бала бакчанын жамааты заманбап имаратта иш башташат. Жалпы наркы 19 миллион сомду түзгөн бакчада курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Элеттеги жаңылануулар тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Электр ширетүүчү Талай Ибраев жаңы курулуп жаткан имараттын чатырын бүткөрүүгө карата кесиптештери менен бирге тыным албай иштеп жаткан чагы. Буга чейин чатырга жыгач материалдар колдонулуп келсе, мезгилдин талабына жараша темир менен жазалууда. Жеңил иштерин иштеп жатабыз. Бул темирлер менен жазалат экен. Ошол азыр ошол темирлерди кесип ушуларды жасап жатабыз. Менин жумушум электрик. Анан ошо үстү темир болгондуктан темирлерин кесип жардам берип жатам. Ушу жеңил, оңой бүткөн ыңгайлаштырылып жасалып атат. Нарын районунун Дөбөлү айылындагы Небере келечеги балдар бакчасынын имаратынын курулушу быйылкы жылдын март айында башталган. Жалпы аянты 565 чарчы метрди түзгөн жайдын дубалы курулуп бүтүп, учурда чатырын жабуу иштери жүрүүдө. Курулуш эми жакшы жүрүп атат. Бир 70% бүтүп калды. Крышасын жапсаган анан Дөбөлү айылынын 22-синде баштаган, сентябрдын 22-синде өткөрүп бермекпиз да. Анан погодага карата бирге кармалып калдык. Чатыр материалы бүгүн келди.
Бұйырса бір жұмада бүтіп қаласыз шатыр. Қыршаны жаап бір жұмада бүтіп қаласыз. Сапаты жақсы, конструкция менен құрылып жатат, толық шартқа лайықты. Буга чейин колдонулуп келген бакчада жалпы 65 бала тарбияланып келет. Дагы кезекте 50 бала бар. Мындан улам жаңы бакча ишке берилсе, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялоого карата жаңы тайпа ачылат. Арис программасынын жардамы менен жаңы бакчабыз курулуп атат. Азыркы иштеп аткан бакчабыз ушул 2006 жылдан бери кызмат кылып келет. Бул 54 метр квадрат. Бир группага помещение болуп калат да, ошо атайын ушу жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн деп туруп атам. Ошо балдарды ушул жака кайра кабыл алган. Жаңы курулуп жаткан бакча сентябрь айында ишке берилсе, балдар үчүн талаптагыдай шарт түзүлүп, бакчага кирүү үчүн кезекте турган наристелердин саны кыскармакчы. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын району. Жаңы окуу жылынын башталарынан 15 сентябрга белгилениши кандайдыр бир деңгээлде ремонт жумуштарын толук бүткөрүп алууга да мүмкүндүк берди. Эске салсак, бул жолу билим уяларын даярдоо бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен жүрдү. Мисалы, Ат Башы районунун Кызыл Туу айылындагы Калкан Керималиев атындагы орто мектебин оңдоп түзөө иштерине 30 000 сом жумшалмак. Бирок бул сумма өтө эле аздык кылгандыктан жергиликтүү элдин жана демөөрчүлөрдүн колдоолоруна жана жардамдарына таянууга туура келди. Натыйжада 350 балдар кыздар окушкан бул билим уясындагы камылгалардын 4 тарабы төп. Айтмакчы, Нарын облусу боюнча быйыл 5 жаңы мектептин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Несі жетпей деле калды, биз өстүк салымдарына кичине коштук. Спонсорлор табылып, ошо мугалимдер бөлмөсүн жасап беришти полный. Андан сырткары бул жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы бизге акча бөлүп берди, 100 000 сом. Жанагы мебелдерди алдык. Нукура эгемендүүлүгүбүздүн 30 жыл аралыгында бийик тоолордун кучагындагы Нарын облусунда негизинен чакан жана орто ишкерлик кадыресе калыптанды. Эгер алгач башкы басым көнүмүш эле малчылык, дыйканчылык жана соода сатыкка жасалса, кийинчерээк аздыр көптүр өндүрүш объектилери пайда болуп, учурда жергиликтүү калктын муктаждыктарын канааттандыруунун камын көрүшүүдө. Алыскы Актала районундагы мына ушундай ишканалардын айрымдары баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Актала районунун дарбазасынан саналган Актал айылындагы ушул чакан ишканада бүгүнкү күндө иш кызуу. Буйртмалардын көптүгүнөн мындагыларда тыным жок. Жергиликтүүлөргө кошумча алардын кызматынан коңшу өрөөнөлөрдө пайдаланышкандыктан кээде түнү бою эмгектенүүгө туура келет. Анткени ал арбын кирешет таап алууга мыкты өбөлгө. Иштин жүрүшү жакшы эле, жайдын күнкү өзүбүздүн иштеген айлыгыбызга эмеге жакшы эле болуп атат. Заказ көп эле болуп атат. Заказ ушул келген өткенде алып кетип атат айылдагылар. Чынында буга чейинки ачуу тажрыйбаларга таянсак, потенциалдары менен ресурстары чектелүү Нарын облусунун айылдарында өндүрүш менен алектенүү бир аз окурталды. Маселен, жогорудагы песке облок чыгарган Нурлан ишканасынын кирешесинин олуттуу суммасы кум, шагыл сыяктуу инерттик материалдарды сатып алууга сарптылат. Буга кошумча 500 000 сомдук насыяны өз убагында төлөп туруу зарылдыгы да бар. Ушундай түбү көрүнбөгөн түшүктөрдөн улам Теңир Тоо жергесиндеги өндүрүш объектилеринин өмүрлөрү кыска. Андыктан Актал айылынын дагы бир тургуну Таштанбек Дүйшенбиев өз чарбасын жалпыга жаккан жаңылыктар менен толуктап турууну жакшы адатка айландырган. Азыр ал бир эле кичи мекенден эмес, бүтүндөй облуска чоочунураак евро дубалдарды даярдоодо. Атасы экөө биргелешип жасаган бул продукция эң оболу, кооздугу жана бышыктыгы менен өзгөчөлүү. Бир комплектисинин баасы 3,5 000 сом. Натчада Актал районундагы көптөгөн королордун мурунку топурак тосмолору көз жоосун алган ушул жасалгаларга алмаштырылууда. Бирок иш жүргүзүүгө кедерги өкчүлөрдүн көптүгүн эске алганда, жакшы ниет, илгери үмүт менен башталган бул демилге орто жолдо аксап калбас бекен деген жаман ой тынчтык бербейт. Чыгарып аткан продукциябызга помещение керек экен. Закрытый помещение болсо жабык. Ошону кургатканы, сушилка, ошолорго керек экен да. Ошол помещение жагынан буйрса эме жардам керек болот. Жардам берсе да, бербесе эч кимден деле үмүт өтпөйбүз.
Ачыгын айтканда Нарын облусунда өндүрүштүү өйдөлүктүн арбайын согушкан ишкерлер өздөрү менен өздөрү. Анткени аларга азырынча жергиликтүү бийлик башчылардан ырыстуу деле колдоо менен жардам жок. Алсак, жанаттан сөз болгон эки ишканага тиешелүү шарттарын түзүп, кур дегенде атайын жай бөлүштүрүүгө райондук администрацияда, айыл өкмөтү да алсыз. Бизден бул Актала району боюнча Актала айылында бизде ФПСте жер жок. Биринчиден, анан эми көп эле ишкерлер чыгып атат. Иштейбиз деген менен офисте жагы кыйын болуп атат. Даже бизде 2009-жылга чейин салым калган турак үйлөрдү трансформацияга болбой, эми жакында 2-3 жылдан бери эле документациялар кетирип атабыз. Ошолор да бүтпөй атат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Теңир Тоо аймагында өндүрүштүк багыттагы 100гө жете бербеген чакан ишканалар бар. Тилекке каршы көпчүлүгүнүн аттары болгону менен заттары азыраак. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбек уулу, Айдин Төлөбеков, Актала району. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык кыргыз шырдагы оймо фестивале Тоголок молдонун 160 жылдыгына карата Манас фестиваль өтөт. Тарыхты, маданиятты, улуттук дөөлөтүбүздү даңазалаган ири маданий иш-чаралар ушул айдын 24-25 күндөрүнө белгиленди. Бул күндөрү Теңир Тоо жергесине 7 дубандан 100дөн ашуун кол өнөрчү, уз айымдар жана 30дан ашуун манасчылар келери күтүлүүдө. Мындан тышкары бир катар элчилер жана чет өлкөдөн коноктор чакырылган. Төркіле бұл ичи жука болгон үчүн машинкага шырылат да. Колунан көөрү төгүлгөн Бурулкан Төлөгөнова кийиз менен иштеп шырдактын түрүн, боз үй жабдууларын жасаганына дээрлик 30 жылга чамалаган. Уздун колунан жаралган кооз буюмдар бир нече сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп, атайын музейге өткөрүп берилгени дагы бар. Энеден кызга таберик катары келе жаткан уузчулук өнөрдүн учугу кур эмес. Бул жолку кыргыз шырдагы ири маданий фестивалына Бурулкан Төлөгөнова катуу даярданып жатыптыр. Ал өзүнүн шакирттери менен бирге 7 чоң шырдак жана кайталангыс кооздуктагы кол эмгектерин даярдап жатат. Эми бир 7-8 шырдагым бар даяр. Анан мурас шырдагыбыз бар. Анан жанагы бир жаштардын ошо кол өнөрчүлүккө үйрөтүү деген кийистен ошо жерде пано жазама, анан жанагы жүрмө деген эмелери бар да, конкурстар бар, ошолорго катыштырам. Тарыхты, маданиятты, көөнөрбөс мурастарды даңазалаган кыргыз шырдагы фестиваль быйыл 10-чу жолу уюштурулууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына туш келип, ири иш-чара 24-25 август күндөрү оймо фестиваль акын Тоголок молдонун 160 жылдыгына карата Манас фестивалдары менен биргеликте өткөрүлөт. Маданий мурастарды сактоо, кыргыз маданиятын чет жакка таанытуу максатында өткөрүлүп жаткан иш-чара Нары шаарынын Борбордук аянтында өтөт. 7 облустан 100дөн ашык кол өнөрчү узайымдар жана 30дан ашык манасчылар, чет элдиктер келүүсү күтүлүүдө. Алгач келген коноктор Борбордук аянтта жүрүш жасап, кол эмгектерин көргөзмөгө коюшат. Ал эми манасчылар 23 август күнү мекеме ишканаларды кыдырып, манастын баалуулугу боюнча лекцияларды окушуп, 24 август күнү түшкү 14:00-дөн 16:00 чейин манас айтышат. Мындан тышкары билесиздер, буга туристтер да катышат. Эми пандемиянын шартында канча келет, муну кичине так маалыматын ала албай атабыз, бирок чакыруулар кеткен баардык ушу тур агенттиктерге баарына тең. Андан тышкары биздин консулстволор, посольстволордон кишилер келип катышат. Ушу азыр 5 посольстводон келе турган өкүлдөрүбүз өзүнүн катышып турган ойлорун айтышты. Оймо фестивалынын алкагында Куттуу боз үй, кыргыз шырдагы 10 фестивалынын алкагында кол өнөрчүлөрдүн мыкты шырдак, мурас шырдак көргөзмөлөрү, 16 жаштан 25 жашка чейинки ууздар арасында жаш ууздар, Манас фестивалынын алкагында жаш манасчылар сынактары уюштурулат. Бул үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 700 000 сом бөлүнгөн. Бул бир эле байгелердин баарын тең негизинен Маданият министрлиги көтөрүп атат. Бул жылдары өтүп жүрчү шырдак фестиваль боюнча ошол шырдактын ар бир кыргыздын эски шырдагынан бир ошондой номинациялар бар. Ал жерге ушу 300 000 сом байгеси каралган да.
Андан тышкары манасчыларга дагы 450 000 сом ушу Маданият министрлиги тарабынан каралып атат. Фестиваль 24 август күнү саат 11-де Турдакын Усубалиев атындагы борбордук аянтта башталат. Алгач кыргыз шырдагы оймо фестивалдары өтөт. Андан соң 30дан ашуун манасчылардын катышуусунда Манас фестивали башталат. Көнөрбөс мурасыбыз болгон шырдакты, кол өнөрчүлүктү даңазалап, Тоголок Молдо атабыздын урматына жаңырган Манасты угуп, улуу дастандан дем күч алып кетиңиз. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Нарын облусунун Эмгектала айылына курула турган Куланак КЭСинин аймагынан 2-3 кылымдарга таандык кумара, бычак, аялдарга тиешелүү азем буюмдардын 50-гө жакын түрү табылды. Бул буюмдар Какен Мамбеталиев атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейине өткөрүлүп берилди. Тарыхый баалуулуктар ким тарабынан табылганын Диана Советбекова айтып берет. Биринчи жолу ошол Теңир тоодогу ушундай боелгон Нарын жергеси тарыхый археологиялык эстеликтерге бай. Тилекке каршы буга чейин ошол баалуу мурастарды илимий изилдөөгө алууга чамабыз чак болчу. Бактыга жараша акыркы жылдары Маданият министрлигинин ишмердүүлүгүндө тарыхый жерлерди сактоо, коргоо башкы орунду ээледи. Башкасын айтпаганда да бул боюнча атайын мыйзамдын кабыл алынышы чоң олжо. Мындан улам Нарын районунун Эмгектала айылынын аймагында казуу иштери жүргүзүлүп, бир катар тарыхый табылгалар табылды. Алардын басымдуу бөлүгү 2-3 кылымдарга таандык. Бул жерде жалпы жонунан 52 коргон көрсөтөн эстеликтер ачылды. Алардын мезгилдик доору мындан 23-24 кылым. Башкача айтканда биздин замандын 3-чү, биздин замандын 2-чи кылымдарына таандык Сак Кусун орларынын эстеликтери экендиги ачылып отурат. Ал эми бул жердеги табылгандар негизинен карап иштер, көз мончоктор, кооздук буюмдары, бычактар, коло бычактар, күзгү жана башка буюмдардын. Бул табылгалардын ар бири ийне жүүнө чейин изилденген соң Какен Мамбеталиев атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейине өткөрүлүп берилди. Текчелерин мындай байыркы баалуу буюмдар менен толукталышына мындагылар чексиз ыраазы. Учурда бул музейде кылымдарды карыткан кыргыз элинин жашоо шарттарына, үрп-адаттарына байланышкан 3000ден ашык экспонат бар. Бүгүн абдан жакшы бир саамалык болуп турат. Анткени биздин Жусуп Баласагын атындагы ошол Кыргыз улуттук университетинин археология, этнология кафедрасынын доценти, тарых илимдеринин кандидаты Солтобаев Орозбек Азекович бизге ошол биздин Нарын облусунун, Нарын районунун Куланак айылынын Эмгекталада табылган табылгаларды археологиялык казуу учурунда табылган эң баалуу экспонаттарды, табылгаларды бүгүнкү күндө бизге алып келип тапшырып отурат. Нарын облусу тарыхый маданий мурастарыбыздын ордосу. Археолог Ороз Солтобаевдагы тарыхый археологиялык эстеликтер бар жайлар көп экенин, бирок ал жерлер толук кандуу изилдене элек экенин айтат. Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын территориясындагы Миңбулак шаарчасы. Андан сырткары Жумбал өрөөнүндө дагы 10дон ашык шаар кыштактын орду белгилүү. Бул шаарлар жөнүндө гана айтып атканым. Андан сырткары бул жердеги байыркы ушул өрөөнү жердеген урлардын, калктардын байыркы бир сөз менен айтканда биздин бабаларыбыздын түрдүү көрүстөн эстеликтери, үңкүрлөрү, аската сүрөттөрү көпчүлүгү ушул илим жаатында өзүнүн толук ордун таба элек, изилдене элек деп айтсак болот. Тарыхый маданий баалуулуктарга баа берип, ата-бабадан калган улуу мурастарды кийинки муунга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз экенин айткан археолог тарыхый табылгаларды табуу аракетин дагы да көрө турганын айтат. Диана Советбекова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө Деми маалыматтык топтомунун шаршембилик чыгарылышы жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.